Бүгүн Бишкекте суу кодексине киргизилип жаткан өзгөртүүлөр боюнча тегерек стол өттү. Жыйынга айрым депутаттар, өкмөт мүчөлөрү жана жарандык активисттер катышты. Жарандык активисттер кен казуу үчүн мөңгүлөрдү жок кылууга уруксат берүү боюнча өкмөттүн сунушун туура эместигин, мөңгүлөрдүн жок болушу Кыргызстандын гана эмес, Борбор Азиянын, дүйнөнүн экологиясына зыян алып келерин айтышты. Бул боюнча Кумтөр Голд компания жабык акционердик коомунун башкаруучулар кеңешинин мүчөсү Дүйшөн Гасенов мөңгүлөргө байланыштуу суу кодекси боюнча мыйзам долбоорун кабыл алуу зарылчылыгын билдирди. Самый главный риск связанный. Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүнүн калдыктары кен казуучу карьердин үстүнө келип түшө турган коркунуч. Бул биринчи кезекте кызматкерлердин өмүрүнө байланыштуу. Эгер Кумтөрдө жумуш токтосо, кайра ишти улантуу кыйынчылыктарды жаратат. Токтогон жумушту улантууга 150 миллион доллар керектелет. Бул чыгымдардын баары Кыргыз өкмөтүнүн жоопкерчилигинде калат. 5000ден ашуун жарандар жумушсуз калат. Мамлекеттик бюджет орточо эсеп менен жылына төгүлүүчү 108 миллион доллар чыгымга учурайт. Жогорку кеңештеги агрардык саясат жана суу ресурстары боюнча комитеттин төрагасы Айтмамат Назаров суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору боюнча түшүндүрмө берди. Мөңгүлөр тууралуу мыйзам долбоору 2015-жылы эле каралыш керек болчу. Бирок карабай токтото туруу боюнча өкмөттөн кат келген дейт депутат. 3-окууда биз 30-ноябрь күнү карап жактырдык. Азыр ошо палатага алып чыгуу алдында турабыз. Кыскача бул закон боюнча ушундай маалымат. Эми менин негизги милдетим, мен комитеттин башчысы катары мен комитеттин ишин уюштурушум керек. Ошол жерде каралган мыйзам долбоорлорун депутаттарга шарт түзүп беришим керек. Алып чыгып, анан ошо депутаттардын чечимин оформить этип палатага алып чыгышым керек. Ал эми депутат катары мен ошол 120 депутаттын биримин менин бир эле добушум бар. Анан жанагы социалдык тармактарда ушундай маалыматтар кетип атат, мөңгүнүн баардыгын эле Назаров сатып деген. Эми мен комитеттин башчысы катары бул жумушту уюштуруп атам. Ал эми муну чече турган ошо 120 депутат. Эксперттердин айтымында жогорку кеңеш мыйзам долбоорун кабыл алууда биринчи коомдук угудан өткөрүү керек болчу деген пикирин билдиришти. Анын айтымында мыйзам долбоору 1 ай мурун сайтка жайгаштырылышы керек эле. Бирок андай болгон эмес дешти жыйындын катышуучулары. Не было распространено вот это постановление, о котором наш сейчас уважаемый депутат сказал. Его нет на сайте жогорку кеңеша, я его просмотрела, нет на сайте. То есть они за месяц должны были это постановление, чтобы люди могли ознакомиться. Жыйын учурунда вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев өкмөттүн суу кодексин кеңири талкууга коюп жаткандыгын жана аны жашыруун кабыл алуу ниети жоктугун билдирди. Анын айтымында жарандык коомдо мөңгүлөр тууралуу эки башка ой пикир болбошу үчүн биргеликте Кумтөрдүн ишин барып келүү керектигин сунуштады. Бул талкуулай турган мыйзам. Ар түрдүү айыптоолор өкмөттүн дарегине айтылып жатат. Бул айыптоолор негизсиз. Барыңыздарды Кумтөр кенинин тегерегиндеги абал менен жеринен таанышып келүүгө чакырам. Бул мыйзам Кумтөрдөгү Давыдов жана Лысыйдан башка мөңгүлөрдү талкуулоого уруксат бербейт. Тилекке каршы бул эки мөңгү талкаланып, көбү жок болгон. Өкмөт башчы башында баарын ачык карайбыз деп айткан. Кийинки аптада Кумтөр кенине баралы, жеринен көрүп талкуулайлы. Бул жыйынды өткөрүү 8 ноябрда жогорку кеңештин алдында мөңгүлөрдү сактап калалы митингине чыккан элдин талабынан кийин макулдашылган болчу. Эскерте кетсек, ошол 8 ноябрь күнү болуп өткөн митингге депутаттардын эч кими чыккан эмес. Бүгүнкү өткөн тегерек столдо көптөгөн ой пикирлер менен катар кайым айтышуулар орун алды. Жаңжал вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевдин суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун артка кайтарып алууга макул эместигин айткандан кийин чыкты. Мындан улам мөңгүлөрдү талкалоого каршы болгон активисттер кыйкырып, жогорку кеңешти таркатуу керектигин айтышты. Алар мындан ары мыйзам артка кайтарылмайын, мөөнөтсүз митинг жарыялап, ачкачылык жарыялоого чейин барарын билдиришти. Мындан сырткары жарандык активисттер Дүйшөнбек Зилалиевдин Кумтөр кенине барып, мөңгүлөрдүн абалы менен таанышуу сунушунан баш тартышкандыгын дагы билдиришти. Жок, мен ачык эле айтам, бул мыйзамды биз артка тартпайбыз. Мен башында айтып кеттим, эмне үчүн? Бул жогорку кеңештин жана жогорку соттун эки чечими бар, үзгүлтүксүз иштесин деп Кумтөр кени. Биз муну аткаруу үчүн бул мыйзамды киргизгенбиз, биз муну аягына чейин чыгарганга аракет кылабыз. Силер мыйзамды артка чакырмайынча, биз айтканыбыз айткан дегенибиз деген. Биз артка кайтпайбыз. Силер мыйзамды чакырмайынча, биз ачкачылыкты жарыялайбыз. Урматтуу биздин ушул жерде отурган жогорку кеңештин депутаттары. Себеби 2015-жылы биз ушинтип ысылдап чыкканда, жогорку кеңештин депутаттары чыгып бизди сороткон. Биз мыйзамды артка чакырып койдук, урматтуу
урматтуу активисттер деп. Мына ошон үчүн 2 жылдан бери тынч жатканбыз биз. Тазагүл Эмилбек кызы, Азамат Жумадилов, Next TV күндүн темасы үчүн.